Bismillahirrahmanirrahim. Biz ayta turgan hikaya Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Böböktük kezinde 3 kişi söylegen deydi. Birincisi Meryem'den oğlu İsa aleyhisselam. Böböktük kezinde söylegen. Bul da Allah Taala'nın bir mucizası. İkincisi Cüreyş'tin hikayesi. Bul turalı hadis İmam Bukhari rahimahullah'ın sahihinde dağı rivayet kılıngan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Cüreyş degen bir ibadat köy pende bolgon deydi. Kündörden bir gün namaz okup turgan kezde enesi kelip çakırıp kaladı. O Cüreyş dep çakırgan kezde Cüreyş ekilenip eneme жооп берсем би же намазды улантсам бы deydi. Koy namazды уланта берейин deydi. Kayra ikinci жолу çakırat. O Cüreyş degen dep çakırgan kezde ekilenet. Eneme жооп берсем би же namazды улантсам mı deydi. Namazды уланта берейин deydi. Anan yenesi üçüncü жолу Cüreyş'e karşı mınday şetkana dua kılıp жиберет. Allah Taala buzuka ayalların aldında seni şermende kılsın dep dua kılıp жиберет. Mına şunday manide. Anan ketip kaladı. Anan жылдар ötüp Cüreyş ayıldan жашаган жеринен алыстап bir ibaдаtkana kurup aladı. Biyik kılıp laydan biyik kılıp ibadatkana kurup aladı. Oşol jerde günü boyu tünü boyu ibadat kıladı. Adamlar Cüreyş'ti bari sıylaydı. Bu kişinin takva ekendigini adamların barısı bilet. Anan oşol ayılda je şarda bir buzuka ayal boladı. Anan al ayal oşol janınдағы өзүнө окшогон бузук аялдарга айтат, мен ошол Cüreyş'ти жолдон урамын дейт. Аны жолдон урамын дейт. Аны зынага чакырып, жолдон урамын дейт. Анан bir күн жасанып, зыйнаттанып, сулууланып, Cüreyş'tin алдына барган кезде, о Cüreyş деп чакырган кезде, Cüreyş аны карап да койбойт. Мына ошондо жанагы бузука аял карап тур. Allah'a ant, men seni çut düşürбөсөмбү деп кетип калат. Анан барып жанагы денесин сатып жүргөн бузук аял чопон менен бирге болуп, чопондон боюнда болуп калат. Анан күндөр өтүп, жанагы аял чопондон баланы төрөйт. Зынадан төрөлөт. Анан жанагы аял бул бала Cüreyş'teki Cüreyş'ten болгон деп шаарга жар салат. Мына ошондо Cüreyş'ти жакшы адам деп ойлоп жүрсөк, ал бузуку турбайбы, зына кылган турбайбы, таква адам деп ойлосок, жаман адам экен деп адамдар ачууланып келип, анын ибадатканасын талкалап, Cüreyş'ти алып кетишет. Анан падышанын алдына алып барышат. Анан Cüreyş'ten сурашат. Cüreyş өзү таң калат. Өзү билбей калат, абалды түшүнбөй деле калат. Анан Cüreyş колу ошол колу байланган абалда bir топ бузука аялдардын алдынан өтөт. Адамдардын алдынан өтүп, анан жанагы төрөлгөн баланын алдына барып, колун анын курсагына коюп, о бала сенин атаң ким деп андан сурайт. Мына ошондо жанагы бөбөк тилге келип, менин атам ошол чопон, мен ошол чопондон болгон баламын деп айтат. Адамдар мына ошол жерде
таң калышып, Журейчтен кечирим сурашып, өзүр деп сенин ибадатканаңды биз алтыннан, күмүштөн куруп берейли, алтындан куруп берейли деп айтышат. Журейч жок, мурдагы абалы кандай болсо дал ошондой абалга кайтарып койгула дейт. Бул хикаядан алына турган негизги сабак, ата-эне эгер баладан бир нерсе сурай турган болсо, же чакырып кала турган болсо, же телефон кылып кала турган болсо, сөзсүз жооп бериш керек, ишин токтотуп болсо дагы. Анткени ата-эненин дуасы кабыл болот. Жанагы Журейч адамдардан зулум көрдү. Аллах Таала мазлум, зулум чеккен адамдын дуасын кабыл алат. Аллах менен зулум чеккен адамдын ортосунда эч бир парда жок. Бир канча мөөнөт убакыт өткөндөн кийин да кабыл алат. Эч качан зулум чеккен адамды Аллах Таала жардамсыз калтырып койбойт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабалды Йеменге жиберип жатып, иттaqi da'vatal mazlum, зулум чеккен адамдын дуасынан корк деп айткан экен. Үчүнчү, тилге кирип бөбөктүк кезинде сүйлөгөн адам бул бир аялдын бир баласы бар. Эле аял күндөрдүн бир күнү жолдун боюнда баласын эмизип отурган кезде бир атчан келишкен, анын түсүнөн ит үркүп кете турган бир адам өтүп калды. Ошондо жанагы аял жанагы кишиге карап, балам, менин балам да ушундай болсун деди эле. Жанагы бала тилге кирип, о Аллах, мына ушул адамдай болуп калуудан мени сактагын деп сүйлөп жиберди. Апасы таң калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мына ушул хадисти риваят кылган сахабалар айтат, пайгамбарыбыз ошол бала энесини мына ушинтип эмип тургандыгын дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген дейт. Анан эле бир аялды адамдар бир чоруну ошол урушуп, сабашып, тилдешип өтүп калды. Жанагы аял адамдардын жаласынан улам хасбиаллаху ва ни'мал вакил деп айтат эле. О Аллахым, мына ушул жалаларга өзүң жетиштүүсүң деп айтат эле. Жанагы аял Аллахка дуа кылды, о Аллахым, мына ушул аялга, мына ушул адамга окшоп калуудан баламды өзүң сактагын деди эле. Бала тилге кирип, о Аллахым, мына ушул акыйкатта мени мына ушул аялга окшоткун деп айтты. Кийин апасы өзү таң калып турат. Жанагы бөбөк сүйлөп жатат. Анан баласынан сураган кезде, эмне үчүн сен жана келишкен, атта өтүп кеткен адамга окшосуң десем, сен мына ушул чоруга окшотсуң деп мына ушундай сурадың, мына ушундай айттың деп сураганда, жанагы өтүп кеткен, келишкен, аттын үстүндө өткөн киши бул залым эле дейт. Андан адамдар көптөрү зулум тартат эле дейт. Ал эми өтүп кеткен адам, мына бул аял зынада айыпталып жатат, жала жаалып жатат. Негизинен бул аял зына кылган эмес. Акыйкатта. Мен ошондуктан акыйкатта болууну, раскөй болууну ыраа көрдүм дейт. Мына ошондуктан кандай иш, кандай күнөө иш болбосун, бизде дагы айтылат го, кыңгыр иш 40 жылда билинет деп. Эч качан бир күнөө иш, бир кылмыш жабылып калып кетпейт. Сөзсүз бар бир күн ал ачыкка чыгат. Мына ошондуктан бирөөлөргө жала жабуудан этият болуубуз керек экен. Аллаху а'лам.